Кыргызстанда маданият жана билим берүүнү өнүктүрүүдө эки өлкө ортосунда маданий кызматташтыкты чыңдоо максатында Япон элчилигинин маданий гранттык жардам программасы иштеп келет. Билим берүү жана илим министрлиги Япон элчилиги менен тыгыз иштешүүнүн натыйжасында Сейтек республикалык балдар жана өспүрүмдөр борборуна 66 000 АКШ долларына жаңы заманбап жарык берүүчү жана аудио жабдуу менен камсыз кылууга багытталган документке кол коюу аземи болуп өттү. Бул жардам менен биз Кыргызстандын маданиятына жана билим берүү тармагына жардам берүү менен бирге Кыргызстан менен Япониянын кызматташтыгын бекемдей алабыз. Бүгүн бул максатта Япон элчилигинин маданий гранттык жардам программасынын алкагында Сейтек республикалык балдар жана өспүрүмдөр борборуна 66 000 АКШ долларына акыркы үлгүдөгү жарык берүүчү жана аудио жабдуулар берилет. Бул жабдуу борбордун материалдык базасын чыңдоого, жаш жеткинчектерди татыктуу тарбиялоого салым кошот деп ишенем. 3000ден ашык бала тарбияланган Сейтек республикалык балдар жана өспүрүмдөр борборундагы жарык берүүчү жана аудио жабдуу эскилиги жеткен болчу. Республикалык деңгээлдеги иш-чараларды уюштурууда кыйынчылык жаралып, жабдуу иштебей калган учурлар көп болгон. Аппаратура аябай эскирип калды, мероприятияларды өткөргөндө музыкасы чыкпай калат, микрофону иштебей калат. 2-3 жолу постоянно обновить этип эле ремонтко берип аттык, уже ремонт кылып аткандар да кайтты, аябай эскирди, уже иштебей калды. Муну уже списанияга эле бериш керек деп. Анан ошон үчүн аябай күтүп аттык, ушундай грантты жазганыбызды айтып атпаймынбы, жыл сайын жазып атып, уже биз дагы наконец ушу күттүк. Япон элчилигинин маданий гранттык жардам программасынын алкагында маданий билим берүүчү мекемелердин абалын жакшыртуу жана жабдуулар менен камсыз кылуу багытында жалпы суммасы 640 000 АКШ долларын түзгөн 8 долбоор ишке ашырылган. Жазгүл Кудайбердиева, Жекшенбек Самирбек уулу, Пирамида.